Салам алейкум достор, кандайсыздар? Бүгүн биз коногубуз тест кандай болду, ошону толук айтып берет. Анда эмесе өзүңүздөр угуңуздар. Саламатсыздар достор. Мен Кыргызстандан болом. Мен деген немеге тест тапшыргам. EPS топикечи. Ошого тест кандай болот, кандай суроолор келет, мен баарын толук айтып берем сиздерге, андыктан көрүңүздөр. Мен деген жайында канчасында мен регистрация болуп койгом, телефондон эле онлайнчы. Анан бияка 19-да келдим. Бир окууга Бишкекке келдим, о Креатория. Кыргызстан Бишкек, Кыргызстан Корея дегенге. Бардым, айпережеге кезигип, ошо мен болчумун, мен деп анан оформление кылдым мен. Кылып, акчасын төлөдүм, биринчи китепти алып туруп кайра мен срочный жумуштарым болуп көлгө кетип калгам да. Көлгө кеттим, анан эжеги чалып бурушуп, качан келесиң, сен группа аштырып коюп жоксуң өзүң депчи. Кечки саат 5ке аштырып койгом да, жазылып анан келдим мен. Келип эжеге кайра окуйм деп келдим анан. Эме эле болчу, биз деген бир жумада 4 жолу окучубуз да. Анда эме билинет деген да, регистрация качан болот анан. Ошо регистрация болгондон кийин ошого жараша окуп баштайбыз депчи. Анан бир ай окудук. 4 күндөн анан сентябрдын 17-синдеби ошондой неме кылдык биз. Регистрация кылдык. Анан октябрда 17-синен баштап экзамен башталат деп эме чыкты. Анан биз китепти шашпай окуп атканбызда, китептин биринчи китеп жарым эле жеткенбиз. Анан эжей күнүнө немеден окуйлу деп айтты да. Бир жумада 6 жолу окуйлу, воскресенье күнү окуйбыз деп анан баарыбыз макул болуп, канча 12-өбүз, 13-өбүз окучубуз. Окуп баштадык. Анан арасынан кээ бирөө окуйм деп окуп таштап кеткендер болду, окуп аткандар болду. Окуп жүрдүк. Анан сентябрдын бирдекелеринде бир 2 байке келип калды. 2 байке келди. Анан алар башында тааныш эмесмин, алар бизден кичине эртерээк окучу экен да. Анан мен эрте келчүмүн да, 12-лерде келип эле сөз жаттап отура берчүмүн. Анан карап отурам, алар эжей менен аябай сөз жаттап эле окугандар да сыр болчу да, баарын бат-баттан окуп эле, сөздөрү бат-баттан которушуп эле. Ойлоп койгом да, булар кыйын экен депчи. Анан алар менен бизди кошуп койду, чогуу окуп жүрдүк. Анан алардыкы тест күндөрүбүз чыкты, неменики ким кайсы күнү тапшырат деп. Алардыкы сентябрдын, жок, октябрдын 24-ү, бирөөнүкү 17-си болчу да. 17-синики Илбек деген байке болчу. Ал деген немеге кирди, 17-синде 8-де кирди. Баары айтып отчуканда 8-ге тапшыргандардыкы оор болуп атат, өткөндөр 1-2-дөн эле депчи. Анан биз бардык. Ал байке келди. Анан биз баары сарсанаа болуп алганбыз, баарыбыз биринчи жолу тапшырып атат да, алчы биринчи кирди. Анан келсек, ооба өттүм деп келди. 115 алдым дейт. Тытки оңоюраак болду, илкисинен көбүнө түшүнгөн жокмун деп айтты. Ал биз өткөндө аябай сүйүнүп жүрдүк. Анан ошо 2 байкени күнүн сурадык, канча күн окудуңар, 20 канча күн эле болду деп. Анан алардан көрүп биз мотивация алдык да, калганыбызчы өтөбүз депчи. 22 күн окуп кетишти. Биз 2 ай 3 ай болду, жылыш жок эле жүрөбүз деп. Ушинтип мен өзүм аябай мотивация алдым, ошо 2 байкеде жокмунбу деп. Алар менен жарышып окуй баштадым да, мен бат-баттан сөз айтып. Анан меники ал байкеники биринчи байке кирди 15-инде. Андан кийин 24-үндө бизден бир Диана деген эже бар болчу. Ошол экөө кирди. Тиги байке 22 күн окуган байке 125 балл алды. А Диана эже болсо 115 балл алып экөө өтүштү. Ошентип биз группадан 4-өбүз, 5-өбүз өттүк да, 5-өбүз өттүк. Кореяга бир барып келген байке өттү. Ал дагы бирөөсү болсо өтпөй калды. Бирок ал байке жакшы билчү да, аябай. Эмне болуп өтпөй калды, бирок билбейм. Жакшы. Тест кандай болду? Кандай суроолор келди ошол? Тест деген мага илкиден түшүндүм. Илкиден деген знактар келди, знак сөз жатташ керек экен, знак келди. Анан машиналар сөз жатташ керек экен. Адаштырып коет экен да, типа бул неме кылып, мындай баары окшош, анан бирок мындай 1-2 сөздөн эле айырма да, шотный слова деп коет экен. Шотный словадан келет экен, анан мага неме деп келди, жанагы фура деген сөз билбейм да, фура деп келди да магачы. Анан фура деп келди, биякта эмеде картинкада фуранын атыбы ушундай жазылып турат, анан астына да сөздөр жазылып турат. Анан чоң тамга менен жазылыптыр да. Ошону белгилеп койгом, ошол туура чыгыптыр. Ошону белгилегем. Анан сууга түшкөнгө болбойт деген знактар келди. Ошолорду туура жооп бердим, бир 5-6 туура жооп бердим окшойт. Калганы мына узун эле текст болуп кетти да, чоң эле. Аларга вообще түшүнгөн жокмун да. Окуп чыгышты эле аябай не болуп кетти. Шашкылакты öğreткенсиң, убакытың кете öğretкен, чоң текстти мындай окуган кыйынчыраак болду да, бирок эжей бир нерсе айткан да, мындай чоң тексттен карасаңар жооп өзү эле чыгат депчи.
чоң текстти жакшылап карасаңар тиги варианттагы жооптор өзү эле чыгат, ошоктон белгилеп коесуңар деп бир экөө ошентип белгиледим мен. Ошолор туура болду, туура болгон жокпу аны билбеген жокмун. Аны бүтүп койдум, бүтүп эле андан кийин тытки башталды. Тыткиден эле мага мен скоросткий сөздү эринип жаттабай койгом да, ошо аялдыкы мага келмек беле депчи. Группадан да сөз болуп кеткен да, ич аякта эркек кишиге келмек беле депчи. Анан мен деле жаттабай, именно ошол сөздү жаттаган эмесмин. Киржүү дегендердин баарын жаттагам, бирок ошону жаттаган эмесмин. Тыткини ачып келгенде эле ошо келди биринчи. Тиякта кружка деп турат, неме деп турат, сковородка деп. Баш тааныш болду да, бирок өзүмө уверен болгон жокмун да, кайсыны дөмөтөм, кайсыны жооп берем деп. Мен ойлонуп тургучу эле убакыт өтүп кетти. Ошо 19 эле суроом калды, мен бирөө кетип калды. Андан белгилей алган жокмун. Бирөөсү болот, бир где-то 10 суроо туура, 10 суроо жеңил болот, ошого уверен жооп бериш керек да, 100%. Укканың эле тияктан таап белгилеп коесуң, укканың эле таап белгилеп коесуң. Анан эң башкысы неме бар? Жанагы эки адам сүйлөшүүсү бар да, диалог табыш. Намжа, ёжа деп келет, кызга тиешелүүсүн табасың, эркекке тиешелүүсүн табасың. Ошолорду сөз жатташ керек да, сөз жаттасаңар эле ошонун арасынан келет. Сөз эле жаттагыла да, главный словарь. Аракет кылсаңар баары болот. Ошо аракет кылып жүрүп эле мен өтүп кеттим. Буюрса эң группанын эң кичи мен болчумун. Ошо эң кичи болуп мен өттүм да буюрса. Канча жаштасың? Мен тестке кирип атканда 18 жашта болчумун. Декабрдын, ноябрдын 14-ндө 19га чыктым. Баары эле канчадасың деп сурашат. 19га эми чыктым десем, биз сендей кезде биз мындай немелер жок болду, сендей кезде биз чет мамлекетти вообще ойлончу эмеспиз деп неметет да, молодец, убагында кетип атасың деп. Кийин келсең да убагында келип калат экенсиң депчи, 24 жашымда келип калат экенмин. Буюрса жакшы пландар бар, иштеп келип Кыргызстанга бир жакшы бизнес ачып алсам деген жакшы пландар бар. Буюрса ошого жеткенге аракет кылабыз. Эми ушул жерден көрөрмандарга кеңеш мекендештерге эми главный ошол Кореяга барыштын эң эле оңой жолу бул ошо тест EPS'ден тест тапшырып эле барган оңураак экен да. Турист болуп барганда азыр турист кичине оорураак дейт, барыш үчүн ага дагы жакшы каражат керек экен, жакшы акча бериш керек экен. Бияка болгону мен где-то канча акча кетирдим, бир 10 000 текелек эле болду окшойт. Просто окуум кичине кымбатыраак болду да, баягы эме окуган 4800 сом төлөчүмүн да айыначы. Ошол эле кымбат болду. Регистрацияга $29 төлөйсүңөр. Эгер тесттен өтсөңөр да аны ала албайсыңар, өтпөсөңөр да аны кайтарып бербейт да, ал өзүңөрдөн. Ал өзүңөр төлөп бересиңер. Тесттен өтүп кетсеңер, медосмотрга 2000 сом төлөдүк. 2000 сом ичинен баарын тапшырдык, 2000 сом менен бүтүрүп берди. Болду, болгон ошол эле акча, бир аз эле болгон акча кетет экен. Зато бир аз акча кетирсеңер, тияка жетип алсаңар, андан көп киреш алып келип атпайсыңарбы? Ошо тест эле жакшы экен, тесттен өтүп кеткиле. Силерге да жакшы окугула, главный сөз жаттагыла. Жиниңер келсе деле бош болуп калсаңар, жиниңер келип атса деле словарьдан күчүңөр чыгара берсеңер, сөзсүз жардам берет экен. Ал биз текшерип көрдүк, биз жардам берет экен буюрса. Аракет кылсаңар эле баары болот. Аракет максат жыйынтык. Ушул достор, сиздер да аракет кылыңыздар. Биздин кээ бирки мекендештер бар, жалкоолонуп эле тааныштарым бар, ошолорду салсам болобу, акчам бар, ошентип алсам болобу деп эле сурай беришет менденчи. Көрдүңүздөр, жаш болсо дагы өзү аракет кылып өтүптүр. Сиздер да аракет кылып өтүңүздөр. Баарыңыздарга Бизге кошуп койсом болобу, Биз эмеге кирип атканын айтты да, тияктан баарыбызга келип, анан баягы паспорт менен өзүбүздү караштырат экен да, мынтип окшош эмеспи депчи, анан немелериңерди, загранпаспорттан номерлериңер туурабы деп айтып атты да. Ошакка айтканда бир байке келип айтты да, бирөө 105 бала алып калыптыр да, анан чалышыптыр. Бияктанчы ата энеси чалганбы же тааныштары чалганбы, чалып ушундай 20 000 берем, 30 000 берем, бир бал кош бербейсиңерби дейт. Андай вообще болбойт дейт, андайды вообще унуткула дейт. Бияктан бир бал болсо дагы, честный болсо экен корейстер дагычы албайт экен, такыр коррупция бар экен деп биякта эч качан ойлобогула, бир бал болсо дагы өтпөй каласыңар. Болбойт. Ошол достор, жакшы аракет кылыңыздар. Баарыңыздарга салам Кыргызстандан.